Талас районундагы ар бир үйгө ушундай акылдуу эсептегичтер орнотулууда. Электр тармактар ишканасынын адистери эскини алып салып, ордуна жаңысын коюп берүүдө. Пайдасы электр энергиясына болгон чыгымды так эсептейт жана төлөө жолунда жеңилдетет. Муну кардарлар түшүнүп, туура кабыл алууда. Туура эле кабыл алабыз. Умун үчөсүңөр жакшы экен айландар. Эсик такылдатып эсик ачып айтпайт, өзү эсептеп коет экен. Биз да жамаат баары ыраазыбыз. Кандай акча алган жок эчтеке бекер эле коюп атат. Бир 5-10 мүнөт ичинде учуттар коюп берди. Алмаштырып, баарын түшүндүрүп айтышып кетишти. Акылдуу эсептегичтерди орнотуу заман талабы. Мындан эч кооптонуунун кереги жок дешет энергетиктер. Бул болгону кардар менен ишкананын ортосундагы байланышты жеңилдетүүгө багытталган. Антпесе мурда инспекторлор үймө-үй кыдырып, абоненттердин бир айда колдонгон электр энергиясынын эсебин жазабыз деп убара болушчу. Алмаштырылып жаткан бул эсептегичтер ай сайынкы чыгымды өзү эле так эсептеп, мекемеге жеткирип турат. Азыр 11 000 счетчик келди, однофазный, трехфазный. Ошону 6 айдын ичинде которуп бүтөбүз буюрса. Заман талабы ушундай болуп атат. Бүттүгү дистанционно алынат. Мурдагыдай абоненттер аз жазып коюпсуң, көп жазып коюпсуң деген проблема болбойт. Баары автоматтык түрдө чыгарат. Счеттордагы азыр ар бир абонентте Мой свет деген приложение бар. Ошолор аркылуу төлөп коет да. Абоненттерге да жеңилдик, бизге да жеңилдик болот. Талас облусу боюнча быйыл 37 000ден ашык эски эсептегичтер алмаштырылат. Жакшы жери мындан үй ээлери күнүмдүк керектөөсүн көрүп эсептей алат. Ошого жараша үнөмдүү пайдаланса да болот. Абонент өзүнүн үйүндөгү колдонуп аткан электр энергияны контролдоп турса болот. Кайсы жерде канча киловатт атканын алып кнопкаларын басса бүт көрүнүп турат. 5 киловатт алып атам. Азыр буну сайганда телевизорум 3 ваттык экен, лампочкам 2 ваттык күйүп туруптур, баарын контролдоп турса болот да. Ошол жактары жакшы. Өз убагында алынат бардыгы. Талас областы боюнча быйыл буйруса 37 000ден ашык счетчикти акылдуу эсептегичке алмаштырабыз. Өкмөттүн койгон тапшырмаларын так аткарууга аракет кылып атабыз. Өткөн жылы шаардагы эсептегичтер алмаштырылган. Азыр болсо облустун 4 районунда жүрүп жатат. Электр тармактар ишканасынын кызматкерлери эсептегичтерди орнотуп, анын иштөө тартибин үй ээлерине түшүндүрүп берүүдө. Моментальный колдонгон нагрузка өтүп кете турган болсо бул счетчик өчүп калат. Ошол моментте мына кнопканы 5-6 секунд басып, кайра күйгүзүп аласыздар. Анан азыр электр эсептегичтер алмаштырылып атканга байланыштуу айрым ошо жумуш жүрүп аткан жердин көмөк чордондорунда электр энергиясы өчүрүлүп атат да, убактылуу бул. Ошону элибизде сабырдуулукка чакырып кетет элем. 15-20 мүнөт, жарым саат, 1 саат чыдап туруңуздар. Кайра эле орнотулуп бүтөр менен эле электр энергиясы берилет силерге. Белгилей кетсек, эсептегичтер бекер алмаштырылат. Тургундардан 1 сом кетпейт. Бул багыттагы иштердин баары убакытты үнөмдөп, жеңилдик түзүү максатында ишке ашырылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.